Саламатсыңар балдар. Бүгүн Кубанычбек Маликов жана Аманкул Куттубаевдин Жаңыл мырза аттуу драмасын өтөбүз. Кубанычбек Маликов Аманкул Куттубаев менен бирге эл оозунда айтылып жүргөн дастандын негизинде Жаңыл аттуу драманы жазган. Чыгарманын негизги идеясы ата мекенге болгон ыйык сүйүүнү көрсөтүү жана аны душмандардан коргоп, эркиндик үчүн күрөшкөн баатырын даңктоо. Демек, Жаңыл эл бактысы үчүн күрөшүп, анын эркиндигин баарынан жогору койгон баатыр кыздын тагдыры жөнүндө баян. Драманын башкы каарманы Жаңылды ырчы тепкенин жазбас тынар бар, кыздан чыккан кыраам бар деп сүрөттөйт. Чын эле Жаңыл ашкан баатыр, ары сулуу, бирок аны журт сүймөнчүлүгүнө бөлөп, атак даңкка жеткирген баатырды гана эмес, андагы эң жогорку касиет элге болгон тунук сүйүү жана таза адамгерчилик. Эл бактысы үчүн ал бардык кыйынчылыкка каршы турууга даяр. Журтумдан чырпык кыйдырсам, жаңыл болбой өлөйүн деген антын ал өмүр бою ыйык тутту. Демек, жаңыл үчүн эң кымбат нерсе эл бактысы. Эли эзилип кыйноодо жатса, аны эле салбай керт башынын баатырдыгын чиренип сайран курган киши эч качан бактылуу эмес. Журт алдындагы милдетти сезбеген адам элдин эң коркунучтуу душманына айланат. Жаңылдын мындай оюн түлкүнү өлтүргөндөгү көрүнүштөн ачык байкайбыз. Жаңылга жуучу жиберип, ары баатыр, ары сулуу кызга баш коошсок деп эңсегендер көп болгон. Ошолордун ичинен Жаңылдын жактырганы жалгыз түлкү эле. Бирок ал өз сүйгөнүн да аябады, анткени түлкү Нойгут элин талоонго учуратты. Жаңыл түлкүнү өлтүрүп жатып, өрттөй албырган жаштыктан, жүрөктү жандырган сүйүүдөн эл башынан келген намыс күчтүүлүк кылды. Намысымды коргогонума күнөөкөр эмесмин. Кош, текеберчиликке курман чалынган. Түлкү мырза, тирүүңдө сүйүп калгандыгым үчүн мүрзөңдүн жанынан өткөндө эстей жүрөмүн деп зээни кейип каңгырыгы түтөйт. Бул сөздөр Жаңылдын намыска бектигин дагы бир жолу ырастайт. Уруу башчылары түлкү, үчкөлөрдүн алдында ырчы Нойгут элинен чыккан кыз Жаңылдын сулуулугун, баатырдыгын мактап ырдап отурат. Буга түлкүнүн ичи күйүп, сен оозуңду ачсаң эле Жаңылдан баштоочу болдуң деп ачууланат. Бирок өзү Жаңылды сүйчү, ага жетсем деп эңсечү. Ошентсе да куру намыска чиренип, өзүнүн бул ыйык сезимин жашырып келген. Бүгүн үчкө бул сырды ачык айтып, түлкү жаңыл кызга барат деген кабар элге тарап кетти. Айрыкча үчкөнүн «эгер барбасаң жаңылдын сулуулугунан корунуп, баатырдыгынан коркту деген сөзгө каласың» деген аны ойдор ойлонтту. Мен анын алдында жүгүнүп барбайм, элин чаап, малын талап, жаңылды жүгүндүрөм. Түлкү колкусуна дал ушундай арам ой менен жөнөйт. Баатыр кыз бул учурда эч нерседен капарсыз жаштар менен үлпөт куруп жаткан. Аңгыча түлкү келиптир деп эл дүрбөй калат. Жаңыл жарык маанай, жакшы санаа менен кабыл алса да кыңыр ойлуу түлкү текебер кирет. Жуучу жиберсем жооп бербейсиң. Акыры өзүм келүүгө аргасыз болдум. Мени менен кетесиңби жокпу? Жообун азыр бергин, деп Жаңылды демитип каада салтты бузат. Жаңыл болсо жолдун боюнда кыз жигиттин тобунда ойлонбой ант бере салыш кызга уят, жигитке кырсык болор дейт. Бул сөз түлкүнүн кур намысын ого бетер күчөтүп, конок болуп кеткен дегенге көнбөй түнөрүп кектүү аттанат. Көп өтпөй эле түлкү даярдыксыз жаткан Нойгут элине бүлүк салып, малын олжолоп, эр бүлөнү туткундайт. Эр жигиттен мындай адепсиздикти күтпөгөн баатыр кыздын ачуусу келип, элин коргоо үчүн жоого каршы аттанат. Тынч жаткан элди чаап алганына мактанышып, түлкү менен анын жан жөөкөрлөрү Чатыр көлдүн кылаасындагы тойлоп жатышканда аларды кубалап Жаңыл келет. Манчыркашкан уруу башчылары аял затына шек келтиришкенге чейин барышат. Эл намысын жана өзүнүн адамдык касиетин ыйык туткан Жаңыл мындай шылдыңга чыдай албай согуш башталат. Кандуу кагылышта түлкү, үчүкө, ата козу Жаңылдын колунан жаздым болуп, туткундар бошотулат. Жаңылды чаап, түлкүнүн өчүн алам деп Калматай байжулуна баштайт. Бул иш өзүнүн колунан келбесине түшүнүп, ал Калмак ханы Манжыны жардамга чакырат. Эгерде Жаңылды жеңүүгө жардамдашса, айтканына көнүп, баарын аткарары жөнүндө убада берет. Калматайдын да, Манжынын да бири-бирине жашырган өз максаттары бар.
Ал эми манжыны мурда эле жаңылда ала албай жүргөн өчү бар болчу. Баатыр кызды аялдыкка алууну ал көптөн бери иңсеп жүргөн. Ошентип Калмак хан Калматайдын айтканына макул болот. Алар ачык кармашта жаңылды туткундай албастыгын түшүнүп, түлкүнү мүрзөсүнүн жанында аңдып жатышат. Жаңыл мырза мүрзөгө келип, эч даярдыксыз турганда колго түшүрүшөт. Аны менен бирге жаркын Акыбектер туткундалат. Балдар, силер жогоруда Жаңыл мырза драмасы жөнүндө кыскача маалымат алдыңар. Өзүңөр китептен дагы окугула. Силерге тапшырма Жаңыл мырза драмасынын негизинде концептуалдык карта түзгүлө.